Салам достор, biz азыр Бишкек санитардык полигонуна келдик. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп тургандай, ошол мэриянын предприятиясы бүт журналисттерди чакырып, маалымат берүү иштеп атат. Ошого келдик. Эстонский компания Экетис Франтен Тулберг проект боюнча желтый книга менен жасаган. Сметага бул 11 миллиондо киргизди. Өзүнүн проектин болсо 300 бирнече миң евро. Жүрүңүз, ушуга азыр канча каражат кетти? Көрсөтүп бербейсизби? Муну крышасы турат, анан зданиясы турат да. 320 миң евро кетти ушуга. Мен угуп турсак, сиз укпай эле өзүңүзгө керектүү. Жок, негизи эле айтып коюңуз мындай. Мен түшүндүрүп берейин деп атам сизге. Бул фирма биздин тендер эмес. Мейли кандай болсо дагы сиздердин каражат кетип атпайбы? Кандай болсо дагы эмес экен. Буларды азыр эл прокуратура текшерип атат. Госкомитет национальной безопасности текшерди жумушун. Ушул сиздин айткан вопросуңуз боюнча. Мына 320 миң евро кетти ушуга достор. Аны компетентный органдар текшерип атат. Бул ошо фирма жазып атат на основании желтой книги, то есть они распределяют өзүнүн акчасын внутри проекта. Что здание вообще? Проектная смета. Мога 320 миң евро кетти. Урматтуу журналисттер, тартып алсаңыздар болот. 320 евро кеткен зданияны көрүп коңуздар. Келип атат. Чыгарып кеткенге сиздер тендер ойнотуп, азыр бир компания иштеп атпайбы, алып чыгып кеткенге. Аны мэр эмес, аны эме Бишкек санитардык полигон жетекчилигине сурап алып. Мэр ушул жүргүзгөндү карайсыздар. Жок, Максатыңызды уруксатпы мындай жакшы кичине маектешип алабыз менен. Максат мырза. Эме өзүңүз кандай оюңузду айтып койсоңуз, мейли мусорный полигон ойнотуп коюптур, бирок ушул азыркы эпидемиологиялык кырдаалда ушундай тендер ойнотуп майра артка алып чыгып келе деген туура ишти. Сиз ушуну жетектейсизби? мусорду алып чыгыр деген кандай, чото түшүнбөй атам. Мусор бияка келген соң. Жок, жүрүңүз, басалым, басып эле эметеличи. Мусорду Так. переработка кылып, алып чыгып кете бергиле деп мэрия өзү тендер ойнотуп бир компаниянын колуна берип атат. Мэр эмес, ага мэрия тийише албайт. Бул хозрасчетный компания. Хозрасчетный болгондо Муниципалдык предприятие хозрасчетный, ооба. Бул мурунда болуп келген, азыр деле ошондой экен. Эмнеге ал ошончо товарларды артка алып чыгып кеткенге санитарный полигондон без обработки жанагындай орууларды кошуп туруп күнүнө 1000 тонна кирсе 300 тонна Куба камера. обратно чыгат экен да. 300 тонна кайра шаарга кетип атат. Не ошончо шашылыш болот абы экен. Давай, айт. Эме 12 миллион доллардан көбүрөөк акча бияка түнкүсүн медотходдорду төгөткөн, отходдорду төгөткөн. Ошол боюнча маселени билесизби? Ал маселени жок билбейт экен. Биз бая күнү келип тартканбыз. Ошол жерде түнкүсүн атайын инфекционныйдан, жанагындай спид центрден же ушундай кооптуу адамдын ден соолугуна зыян келтире турган өтө коркунучтуу заттар бул жака келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт экен. Анткени машина менен түнкүсүн алып келип төгүшөт экен да. Биз полный баарысын видеого тартканбыз. Ушуга чейин бир да жолу ошону бир ойлонуп көрбөдүңүздөр беле? Адил, аны сиз жооп бересизби? Ооба. Мен баягы санитардын чачтарын бере албайт экенмин. Директор жооп берсе туурабы? Мен уже жооп бергем. Ошого кандай карайсыз? Мусордун баары деген төгүлүш керек. Батарейкалар жана спецэмелер отдельный баягы эмелер менен Бирок сиздердин алдыңыздардагы Мэр бизди салып качып кетип калды машина. мен чилейт менен Ибраим Сөгүнбөңүз. Азыр вице-мэр машинага турансак салбай кетип калды. Ой, акырын байке. Акырын. Урматтуу достор, биз азыр ошол Бишкек санитардык полигонундабыз. Бүгүн мэрия жалаң мамлекеттик каналдардын баарын чакырып, мындайча айтканда отчет берип атыптыр. Кечээ биз иликтөөгө видео тартып кеткенбиз, бул жактагы чыныгы акыбалды. Анан ошол боюнча мындай актануу иретинде же кандай билбейм, бирок бүгүн болгон
болгон телевидениянын баарын чакырып, СМИнин баарын чакырып маалымат берип атыптыр. Аны биз прямой эфирден көрүп калып, анан бул жактагы иштегендер дагы чалгандыктан келдик. Азыр ушул жактан биринчи вице-мэр Сазыкуловдун катышуусунда презентация болуп атат. Буюрса азыр баарын ачык, айкын бул жактагы чыныгы абалды көрсөтүп бергенге биз аракетибизди жумшайбыз. Тетин тарсаң азыр качып кетет. Азыр вице-мэр тетиги унага отуруп алып кетип калды. Жөйлөп барабыз деп атты эле, бирок кетип калды. Азыр эми ал бизге интервью берем деген бул жактан. Азыр чогуу чаран барып көрөлү. Азыр каяка барат экен, эмне кылат экен? Качты. Токтой. Токтосо керек. Эми Качты. мына вице-мэр качып кетип калды, достор. Каттуу айдаган бойдон. Эми жетпейбиз, эми могу машина менен жетпейбиз, бирок вице-мэр мына көзүңүздөр көргөндөй качып кетип калды. Эми уят да ошолчу. Ушул көрүнүш кантип болсун эми? Болбойт. Азыр биз өзүбүздүн машинага жеткизип коебуз байке. Машинаңыздар болсо. Азыр бул жактагыны сиздерге эми телекөрүүчүлөргө, көрөрмандарга көрсөтүп берели. Жакшы, ошончо болсо да кичине маалымат алганга жетиштик. Анткени мэрден, вице-мэрден такыр маалымат ала албай биз уже айлап убакыт болуп кетти да. Анан бул жакта жумушчулар баягы күнү бизге байланышкан, мына жигиттер. Сиз дагы салам алейкум байке. Бул жактагы чыныгы картина кандай негизи? Азыр Чыныгы картина мен биякта водитель механикмин, атым Марсел. Чыныгы картина могу 1 айдан бери, жыл жаңыргандан бери. Ишкана банкрот. Запчасть, техникага запчасть. мына 30 миң кетет экен, бая айтып аттыңыздар эле муну техникага. Бирок буга 30 миң эмес, күнүнө 20 миңден берип арендага жанагы берки техникаларды берип 80 миңден кетип атат. Короче, ачык айтканда жок да, бул ишкананы жок. Эсептеп койсок болот. Качып кетти. Качып кетти мына, чындыктан качышты мына. Сиз биякта иштейсизби? Ошол жерде трактор менен. Эмне маселе болду? Маселе баа тартпадылар эле, мурдан бүт айтканбыз мына. Бүгүн келишти, бүгүн келип алып бизди кайра мактап койгула. Да Улукбек келип алып кайып кылды деп атат биякта. Кайып тартып кетти, болбогон нерселердин баарын. Бүгүн мактап койгула. Ставить этип атат да. Сиздерди? Жумушчуларды мактап. Азыр мына биз бардык, сиз кетип калышты мына уже. Болмосун кайталы дегенбиз азыр мына. Айттыңыздарбы, мына мактадыңыздар баларды? Жок, каяктан бизге сүйлөштүрбөй койду. Бизге жеткизген да жок да. Бизге сүйлөштүрбөй койду. Азыр журналисттерди тосолу мына жерде, мамлекеттик каналда. Оюңуздарды айтыңыздар, анткени бир тараптуу болуп калбасын. Жүрүңүздөр. Тотойлу. Келе атабы? Бул журналисттерди сатып алган журналисттер экен бүт эле могулар. Неге? Неге тартпайт бизди мэрия? Чындыкты тартпайбы мэрия? Реально биз иштейбиз мына жерде. Чоңдор келип иштебейт мына жерде. Биз иштейбиз мына жерде. Бизди тартпайбы, чындыкты биз айтып беребиз. Чоңдор айтып бербейт чындыкты. Алар только артын жашырат. Азыр жана Яма Бекери деген бар, ошону дагы көрсө болот эле. Вице-мэр урган бойдон кетип калды. Яма Бекерди жаап коюштук дейт кечинде. Кычкылап. Жаап койдубу? Баягы мурда силер тартпадыңар беле? Жазап коюштук дейт аны кечинде. О жерге булар сеп коюштур, бирок суусу жок экен, Баягы күнү бул жерлерде биз келгенде хлор жок болчу. Мына жер достор эме болуш керек да, атайын санитардык нормага ылайык бул жерде суу болуш керек, анан хлор болуш керек. Кирген чыккан машинанын дөңгөлөгү жуулуп туруш керек. Анткени буга чейин биз көрсөткөнбүз сиздерге. Бул жерден машиналар мына дөңгөлөктөрү менен тебелеп, мусорду тебелеп чыккандан кийин тазаланып анан кетиши керек да. Мына мусор машиналар биринчи кирип атканда бул жак менен өтүш керек. Кайра чыгып атканда дагы бул жак менен хлордон өтүш керек да. Сиздерге ким келип мактап койгула деди? Адил Кыргыз, жанакы Фейсбуктагы. Жүргөн Адил Кыргыз. Зам. Не деп айтты сиздерге? Баягы келген, ошо короче Улукбек келип тарткан эмени баары кайып бул жөн эле. Силер азыр мактап койгула дейт мындай. Мактап койгула, ошону кайра мындай кылып жабалы дейт. Короче тиякта мэрия буларды митип атты, короче. Мындай айтканда да, кыска айтканда. Анан сиздер бул жакта негизи жумушчусуздар, баарыңыздар. Законный жумушчубуз да биз.
А бизге эми келип кысым калып атат. Нар жагынан да келип, бер жагынан да келип, чоңдор келип алып. Жерде мына законный жумушчулар 15 күн болду мына ушул жерде шагыра берип жүрөбүз. Жумуш жок Арендаторлор бизде. иштеп атат өздөрү. Кече интервью ачык бергенден баштап артыңыздардан эме башталды. Башталды. Куунтук башталды да, куунтук Анан башталды. эми Адил Кыргыз жана эме журналисттерге деле сүйлөдү өзү. Жестоко оптимизация кылабыз деди. Аны дагы көрө жатарбыз. 1 ай ичинде полный чыгат деди. Менде дейт. Болгон чындык Адил Кыргыз айтты. Мен тиги Улукбек келип эме кылып кетти. Силер келип туруп мени мактап койгула, минтип койгула деп бизге приказ берип атат. Мына. Азыр өз деле келип атат, сурасак болот. Биз тартып кеткенден бери кыскасы бизге кысым көргөзүп, кысым көргөзүп. Мына урматтуу көрөрмандар, Бишкек санитардык полигонундагы реалдуу чындык Бул жерде жашыруу максаты болуп атыптыр. Бүт телевиденияларды чакырып. Сокращение кылабыз деп атат. Бул жерде мына Бобо Байкенин жүрөгүнөн операция болгон. Ушул жерде иштеп жүрүп, мына жүрөк оорукчан. Кээ бирөөнүн тиштери түшүп атат буякта, бүт эле. Анан Азыр жүрүңүздөр көрөлүчү, сиздерге кандай шарттарды түзүп иштетип келди? Шартты мен көрбөйлүбү, Көрсөтүп бербейсиздерби кандай шарттар бар? Бул жерде бак сокращение болгондон корккон жокпуз. Бул жерде жумуштан кетип калыштан корккон жокпуз. Просто биз болгон чындыкты айтып, реально көйгөйдү айтып туруп кетсек да биз ыраазыбыз да. Бул жумуштанчы. А бул жумуш атабыздан калган жумуш эмес бул жумуш. Эми сиздерге качандан бери жанагындай атайын эмгек кодексине ылайык моундай жерде за вредностька жанагындай молочный азык менен камсыздандырышы керек эле да. 3 ай болуп калды. Андайдан жей элексиздер такыр, э? Баягы мойдон эле сиз көрүп кеткен мойдон. Мына азыр биз ушул Бишкек санитардык полигонунун эмесинде турабыз, холодильнигинде, кухнясында, ашканасында. Бирок мына көрүп турасыздар, бул жерде буларга жана 50% вредность деген үчүн атайын эме эмгек кодексине ылайык булар эч кандай шартты түзбөгөндүгүнө мына далил. Баягы госканалдардан келген журналисттерге да ушуларды бир көрсөтүп койсоңор, бул жактагы акыбалды. Ушул жер булардын кухнясы. Баягы күн аябай иретсиз эле. Бишкек мэриясында бул атайын мекеме. Чыныгы картина ушундай экен. Мамлекеттик журналисттерден да сурап алып, бир эле көйгөйдү тартып бербей, чоң биз начальник директорлордун эле сөзүнө көрбөй, маякта келип рабочийлардын дагы көйгөйүн угуп коелу үчүн. Ошо мамлекеттик журналисттерге суранабыз. Президентке чейин тиги журналисттерге айтып коюңуздар анда. Адил Кыргыз мырза, бизди сиз айтып турсуз го, хайп кылып кетти, ана мынтип кетти, булар жалган маалымат айтты депчи. Буларды жумушчуларды сиз суранып аткан турбайсызбы, жанагындай мактап кой деп. Неге? Мына мен прямой эфир берип атам да. Макта деген жок, Марс айтасың. Реально көйгөй мактап койгула деп айттым. Болгондо айт дедим, э? Мына рабочийлар айтып атпайбы? Мактап кой деп турсуз го. Мына тияк хайп кылып тартып кетти силерди мына. Бизди? Ооба хайп кылып тартып кетти мына жерде. Мактап койгула деди мына. Неге буларды реалдуу көрүнүштү чагылдыргандан неге жашырасыңар бекен? Прямой эфирде болуп атат, э? Марс силер болгондо айтабыз дегенсиңер, э? Айтып турган жоксуңар да, кана айтып турган. Айтып мына прямой эфирде айткыла. Кандай болду биле? Айтып атабыз мына, баягы күнү да айттык болгондо. Биякта сизге дагы жумушчуларга да тарткан эмес, чындык бул. Реалдуу акыбал мышык ыйлайт экен чындыгында. Чындык нерсе айтылып атат. Же сиздин аркаңыздан сөз кеткен жок. Рахмат ага. Мына баягыда өзүңүз келип туруп, мына биз силердин могу рабочийлардын наамын талашып, эртең менен келип туруп, эми Улукбек хайп кылды, биздин наамды талашып койгула. Эми ошо туурабы? Туурабы, чындыкка жатабы? Жок, баягы эмне деп айтып аттыңар? О, шефтерди колдойбуз депчи. Анан азыр мен айтайынчы, мен колдоюнчу эмес. Биякта кайсы жетекчи келсе да жумуш тартып кеткен жетекчи керек да. Сиздин убакта иштеп аткандарды биз мына балдардын баары ыраазы ага. Сиз убакта иштеп аткандар ыраазы. Мына премия алып, айлык алып, айран баары бар. Биз болгону ачык айтып атабыз. Азыр эмени Адил мырза, сиз биздин тартканды эмнеге хайп деп атасыз да? Кече сиз өзүңүз айтсыз эле, силер молодцы балдар келип тартып кеткениңерге рахмат деп едиңиз беле? Чыныгы картинаны көрсөттүңөр депчи. Силер болсо момундай эметпеген, мен учукпай жаганымды тартып анан кийин. Жок, анонс да. Жок,
Азыр мында Биздики хайп же чындыкпы? Иә. Биздики хайппы же чындыкпы? Бир тарапты тартасыңар балдар. Кандай бир тарапты? Мен кантип анда сизди макташ керек беле. Келип тарттык го, могу өзүңүз көйгөйлөрдү айттыңыз, ошонун баардыгын. Силер только керектүү нерселерди кесип. Несі? Жоқ, ал анонс толық маалымат жақында чыгат. Ал кыскача реклама. Азыр тиги Яма Бекерди жолго салдыңыздарбы? Конечно. Оңдоп койдуңуздарбы? Автобус келди. Бүт эме бетон менен жаап койдук. Ал жак негизи билесиз да. Тиги кылып атканыңыздарда туура эмес. Анткени ал жака күлдү салыш керек мыйзам боюнча. Жок, мындай экен. Мыйзам боюнча күлдү салыш керек, анан кийин майдасын салат, анан бетондойт. Жок, итти силер туш бойдон эле салып койдуңар аяка. Мыйзамсыз аныңар негизи. Эмнеге? Анткени ал өрттөлүп туруп күлү гана Яма Бекерге салынат. Жок. Яма Сиз эми зам болуп атсаңыз кантип билбейсиз ошону? Смотри, труптардын температурасы 60-70 градуска жана эмедет го. Өрттөнүш керек. Өрттөнбөйт. Жок, 60-70 градуска берки Яма Бекеринин эмесине өрттөшүңүздөр керек. Крематорийга только оору менен келгендерде өрттөлөт да, оору менен. Кантип билесиз оору экенин? Силер туура айттыңар, жана ветеринарлардын Кече башка сүйлөп аттыңыз эле го. Негизи биз болсо прямой деле албаш керек. Улукбек, мына ачык эле сүйлөшөлү да. Азыр эми мейли, вице-мэр эмне качып кетип калды? Мен вице-мэр эмесмин. Жок, неге качып кеттим? Туурабы ошонусу? Менден сурайсызбы? Жок, азыр. Подстава кылып атпайсызбы? Жок, неге качып кетти вице-мэр? Жок, менден сурайсызбы? Сиз эми кызматкерсиз да, ошонун кол астында иштейсиз да. Бул балдардан сурагыла, эмнеге качып кетти деп анда. Ошондой да кызматкерлер. Сурагыла. Журналисттер келип атабы? Сиздер да үнүңүздөрдү айтып коюңуздар анда аларга. Кетип атышат алар эмне? Токтотойду. Açık boş mu? Sağmasızlar Журналисттер, урматтуу Гос каналдан келген журналисттер. Бул жактагы эмгекчилердин да жумушун карап тартып койбойсуздарбы бир? Бул жакта иштеп жүргөн 20 жылдан 10 жылдан бери иштеген журналисттер бар, кишилер бар экен бул жакта. Тартып койбойсуздарбы чын эле? Эки тараптуу. Эки тараптуу кылып тартпайсыздарбы чын эле? Кыйкырбай эле бул жакта эл айтып атат да. Ооба, мына жакта эме болуптур, короче, бир тараптуу маалымат кетип калды деп азыр бизге бул жумушчулар кайрылды. Бул жактагы реалдуу картина таптакыр башкача. Азыр силерди алдап койду журналисттерди мындайча айтканда жөн эле жакшы жерлерин алып барып көрсөтүп мактанып кетип атат. Бул жактагы көйгөйдү да чагылдырып койбойбу деп атышат да, талап. Буларды азыр за вредность үчүн бул жактагыларга жанагындай молочный менен камсызданыш керек негизи. Азыр булардын холодильниктерин тартыңыздар, канча жылдан бери ушундай экен. Анан Яма Бекер бар буякта, иттер өрттөлүп, анан көмүлүш керек да. Бирок алар андай кылбай эле да. Чындыкты полный эле тартпайсыңарбы? Же чоңдорун эле кооз сүйлөгөн эле тарта беребизби бу жерде? Аке, Рабочылар авайлап сүйлөсөңүз, Жок, чында. Сиз биз чоңдордун сүйлөп жүргөн. Жок, азыр мисалы үчүн директорлор деле тактыңыздар да. Болду, жакшы рахмат. Сиздер да мындай маданияттуу сүйлөңүздөр байкелер. Туура түшүндүрүпчү. Мына жердечи, сиз кайсы каналдан чоңуз? Я. Азаттык. Мына жерде Яма Бекер бар. Могул жерде атайын санитардык норма. Ал жер суу менен болуш керек эле да, негизи кирген машина, чыккан машиначы. Бул жактан бүт заразаны тебелеп келген машина ошол жерден дөңгөлөктөрүн тазалаш керек да. Аны мен башына эле айттым. Соглашение бар. Мыйзамдуу дегенге мен жестко. Мына трактор 30 000 сомго оңдолот экен, бирок аны оңдобой, буяктан арендага тракторларды алып келип, күнүнө 80 000ден кетирип атыптыр. 88 000ден күнүнө бул жактагы 4 тракторга төлөп атышат экен. Бирок мынага 30 000 сомдук расход кетет экен бул техникаларгачы. Ушундай жагдайлар, анан тетиги иттердин өлүктөрүн алар мыйзам боюнча санитардык нормага ылайык кылышы керек эле да. Андай кылбай эле азыр көрсөңүздөр деле болот. Эч кандай талапка жооп бербейт экен. Ал жакта чума оорусу менен ооруса эгерде таптакыр башкача жагдай да. Ал жакты көрүңүздөр, мына биздин условия Килтеген Бишкек шаарынын мусорунда иштейбиз биз азыр. Мына көргүлө биздин условия кандай жерде иштейбиз биз. Не ичебиз, не жейбиз.
Ушул жерде турак бересиңби? Ушул жерде турак. Кирле, кире берле. Мына бул жерде форма туралы айтпайт. Мына формаларды булардын баарын өкмөт сатып берген эмес, булардын баарын тең. Булардын баарын ушул жерден өзүбүз таап алып кийип иштейбиз. Ушул жакта. Форманы өкмөт 1 жылдан ашты бере элек дагы бизге. Форманын өңүн да көрө элек. Кандай болсун 1 жыл. Айдайда берчи, асты үстү менен мурун. Куртка жок, жайы, жазкы, күзкү, кышкы берилчү. Ким үчүн да? Так, ал Болот Сатарович. Болот Сатаровичтин аны. Болот Сатарович, короче, мындан 1 жыл мурун ушундай болчу да, ушундай немелер бар келчү. Ошол директорлордун аттарын унутуп калдым тошлоп. Болот Сатарович. Эми талап кылып атасыздар, кандай талап кылып атасыздар? Талаптарыбыз мына ушул биздин талаптарыбыз. Ушулар мына условия жок, эчтеке жок. Анан келип эле бизге дейин ашат. Килкиле, миткиле. Мына быйыл кыштыгычта да оорудук. Тыңыраак кийимибиз жок, тыңыраак. Үстүбүздө кие турган кийимибиз жок, тыңыраак. Ботинкабыз жок мына. Мына могу солкадан таап алган ботинкалар мыналардын баары тең. Мына өңдөрү карагыла, мында кебетелерди карагыла мына. Болбой калган жок булар деле. Ушулар кийип алып иштейбиз. Илтегим Бишкектин солкасында. Азыр рекультивацияга башка техника ташылган турбайбы? Анан силер Ал техникалардан токтогон жокпуз. Аларды эмне кылып атасыздар азыр? Бизден эле жүрөбүз азыр. Ошол, короче, келген техниканы өзүнүн трактордору менен келген. Өздөрү айдап атат, биз ишибиз жок. Алар кандай кылып атат? Билбейбиз. Азыр тиги мына мамлекеттик каналдар эмне үчүн кадыры коомчулукта жок, эмне үчүн мамлекет аларга, эл аларга ишенбейт десе, бир далили мына бүгүн көрдүңүздөр, урматтуу достор. Анткени КТРКдан, башка ЛТРден келген журналисттер азыр мына жагдайда тартпастан, толук тартпастан кетип калды да. Мына бул жер, сиздер көрүп турган жер полигондо өрттөлө турган тарабы могу зданиянын ичинде. Мына бул жерде азыр мен кирип көрсөтөм, өрттөлүшү керек. Бирок булар яма бекер деп муну ошол мына зданиядан өрттөлгөн иттер, жанагындай үй жаныбарлары бул жака моундай эмес да, бул шарты мындай болбошу керек. Бул туура эмес. Анткени жөн эле алып келип турбаны коюп койгон. Бул мыйзам боюнча мындай болбош керек. Анан муну караңыздар эми. Бул яма бекериге азыр иттерди ушунчалык жыты эме мына тосуп коюптур. Баягыда мен сиздерге көрсөткөм, ачык болчу тетигиндечи. Бул кулпланып турушу керек. Бирок бул жака күл салыныш керек. Ит эмес, күл, иттин күлдөрү ушул чуңкурга төгүлүшү керек. Бирок андай кылбастан булар азыр солярканын акчасын мындайча айтканда өздөрү кымырып, анан иттерди моундай жаман жыты ушундай болуп атат. Чыдабасам чыдабай айткан акыбал. Мына бул жакта мал оттоп жүрөт. Бул жактагы мусордан мусор жеп атат. Мына достор, бул жер башкача да жагдайчы, анткени абдан чындыгында акыбал оор экен. Бул жерге яма бекеринен өрттөлгөн күл гана ташталышы керек эле. Бул жердеги жыт эми Кудай сактасын да. Бул жака жанагы чума оорусу, бир инфекциялык, коркунучтуу дарттар менен өлгөн мал моундай турбаш керек. Бул жыттанбаш керек эч качан. Бул жерде өрттөлгөн күл гана салынышы керек. Эми азыр сиздерге могу яма бекеринин могу жерден эле көрсөтөйүн, кирбей эле. Мына тетиги турбаны көрдүңүздөрбү? Бакты. Ошого иттер салынып 1 сутка бою күйүш керек ал жерде. 1 сутка күйгөндөн кийин анан анын күлүн тетиги жерден мына көргөзөйүн. Могу жерден эме чыгат. Күлдү чыгарат дагы ошол жерден жанагы яма бекериге төгүп, яма бекериге төккөндөн кийин анын үстүн кулпу менен бекем жаап күлүчтөп ташташ керек. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бул жакта адамдар бар, балдар бар, могу жакта үйлөр турат, көрдүңүздөр. Бул 1 километр
айыл жашаган калктуу конуштан алыс болуш керек. Мына андай эмес. Мына жерде үйлөр мына. Бул жакта балдар ойноп жаш баланы кантип ким тосот? Мисалы үчүнчү. Мына ушундай акыбалда бул жактачы. Анан жанагы КТРКдан барып мактап кеткен көрүнүшкө ишенбей эле койсоңор болот. Мына урматтуу КТРКдагылар, көрсөтпөйсүңарбы, ушуларды чогуу чагылдырбайсыңарбы деп айткым келет да. Сиз биякта жашайсызбы? Аты жөнүңүз? Менин атым Омаров Сыдыкбек. Бул эми бүгүн азыр шамал ар кандай болот да. Нукка бурулуп азыркы учурда кечкисин уже башталат да, бияка уже эшикке чыга албайсың үйдөнчү. Үйдөн чыктың уже азыркы сиз өзүңүз барып көрдүңүз, ошол жыт ошол үйлөргө барат. Могу иттердин жытыбы? Ушул жыт. Анан тет жактан түтүн аябай кою түтүн келет дагы, анан баягы дөңгөлөктөрдүн өрттөнгөнү, анан бөтөлкөлөрдүн мындай бир чыдай албайсыңчы кишичи. Анан биз бияка жыргаганыбыздан акчабыз көптүгүнөн келип могу үйлөрдү алган жокпуз. Биз дагы мигрант болуп, эмгектен чет өлкөлөрдө жүрүп, анан бирке тыйын чогулуп ушул жерден эмне деп айтат элеңиз? Мэрге эмне деп кайрылат элеңиз? Урматтуу мэр, ушул атын жакшы билбейт. Айбек Жунушалиев деген. Айбек Жунушалиевке кайрылат элек. Эми колдон келсе бир ылдамыраак кыймылдап ушул мусорду эртелетсе, жапса, анан мууну дагы бул жерден алдырса жакшы болмок. Яма бекер. Потому что сиз айтып атасыз, бир километрден ары болуш керек дейсиз. Бияктан деген 300 метр чыкпайт үйгө. 300 метр чыкпайт. Буягында да үйлөр. Эми чынын эле айтайын, мен өзүмүн эле эмеми айта турган болсомчу, элдикин айтпой эле коеюн. Мен 1 жарым айда 3 жолу больницага жатып чыктым. Азыр бүгүн келинчегим алып чыгып келдим больницадан. 10 күн мурун кызым алып чыгып келгем. Короче, 1 жарым айдан бери мен ушул кызым менен келинчегими 3 жолу жаткырып чыктым да. Ушул жерде мен бутум ушу жолдо калып калды, жөө. Кыйналдык. Могу бир эле мен эмес, биякта толтура коңшуларым, мен көптөн бери жашайм, билем бул жердечи. Анан ушундан эле болуп атат, потому что мен башка шаарда жашап жүргөндө мындай оору деле болгон жок да бизде. Анан бул жерди сатайын десең азыр бир кызыл китебибиз жок. Баягы алган акчаңа дагы сата албайсың да, честно айтканча. Биз чет өлкөдө жүрүп арзаныраак чыгып калды үй десе, ошону алып алганбыз. Анан ушу мага окшогондор толтурат. Эми кимдир бирөө өз каалоосу менен келди. Мага окшогон эл билбей алып алган. Эми бизге ушу тыйыным жетип калды, ушу үйлүү болуп калайын деп алганбыз. На самом деле бул жакшы эмес экен да. Анан буларды жапса, анда бир жөн жакшы болуп калмак. Дайыма эле кайрылып жабылат, эл көтөрүлүш чыгарып бир күнү дагы мыяктан чогулганда, тетте КамАЗдар, мусоровоздор, объезднойго чейин чыгып кеткен. Анан бияктан чоңу келип өчүрөбүз, анан түрткүзүп атабыз, сүрдүрүп атабыз, топурак төктүрөбүз деп бирдемкелерди айткан. Эми булар деле жаман эмес кылып атат. Булар деле жабып атат колунан келишинче, бирок дагы деле мындай да, жай болуп атат. Ошондуктан бир аз неме болуп калабы дейм да. Керек болсо элге дагы. Могу жер экен. Алтын казып конушунун тургундарынын атынан кайрылат элем. Жогору жакта отургандарга, ушуларга бир тезирээк бир чара көрүп. Эмне деген каражаттар бөлүнөт? 22 миллион евро бөлүндү деп берди. Даяр акча. Ушу даяр акчаны дагы эптей албаган даяр акчаны, даяр 22 миллион евро берип атат ушул тазалык системасына. Могул Бишкек санитардык полигонуна. Бирок акыбал мына ушундай. Анткени достор, бул жерде абдан маани беришибиз керек. Себеби бул жакта эч кандай санитардык норма жок. Бул жакта 200-гө жакын адам иштейт күнүндө мусор терип. Анан алар буякта жанында 3-4 жаңы конуш бар. Алардын адамдары эч ким кепилдик бере албайт. Эртең оору барып, ошол шаардыктарга жугузбайт деп эч ким кепилдик бере албайт бул жердечи. Көрдүңүздөр, больницадан отходдор, хим отходдор, мед отходдор баарысы бүгүн эмне? Санитардык норма жөнүндө сөз жок да, эч түшүм маани берип болбойт дагычы. Ошол анан бул жерде дагы бир жагдай. Бул жер мына пунктта атайын куб менен эсептейт экен, бирок ушул жерде да чоң шек бар. Анткени ким кепилдик берет? Кандай ачык айкындуулук бар бул жердечи?
канча чындыгында мусор кирди? Жылына 390 000 куб мусор кирет дейт. Бирок ал канчалык деңгээлде чындык, ал дагы бир чоң суроо да. Я. Ана муну карагыла. Мына гана бул жердеги ачык айкындуулук баратада эле турат. Ачык мына жер мисалы үчүн. Бардыгы 5 менен кирсе бир жөн эле, бул жер ачык. 5 менен кириш керек эле, бирок монтип бул жактан деле кирип кете берсе, эч ким эч нерсе дей албайт. Бөлүшкүлө достор, КТРК же жанагы госканалдардын маалыматтарына маани бербей, ушуну бөлүшкүлө айткыла, элдерге дегиле, баары көрсүн, чыныгы абал кандай экен. Бул жер жанагы санитардык. Бул айлык өткөн келген эмес да. Айлык күнтүгү бар жазылат. Эмне максат менен келгени, кимап келгени баардыгы жазылат. Көбүнчө тазалык экен, э? Көбүнчө тазалык. Жакта болсо айыл өкмөтү. Айыл өкмөтү. Сокулук айыл өкмөтү барбы? Айыл өкмөтү күнтүгү. Аланы киндерде келишет, э? Мурамандан келишет. Мына мынуга достор суу куюлушу керек. Могу жака хлор менен кошо мына сыртка чыгат мына. Могу жакка чыгат дагы, мунун бул жагындагы ямага куюлат. Ошол жакта машиналар санитардык талаптарды аткарып, анан кирип чыгышы керек. Дөңгөлөктөрү жанагындай эме болбошу керек. Дөңгөлөктөрү Адил мырза, могу жерде да, мына бир карасаңыз, санитардык норма жок мына жерде. Анткени мынул бакка хлор менен кошо, хлор эле кетет бугач. Хлор менен суу турушу керек. Бул жактан азыр сыртынан көрсөңүздөр мына. Мына жакка суу кирген чыккан машина муну тебелеп суу менен өтүшү керек. Кана стандарт боюнча суу болуш керек бул жерде. Анткени көрдүңүз, бул жакта химатход, медатходдор бар. Спид центрден же инфекционныйдан келген дары-дармек, жанагындай жугуштуу оорулар тебелеп кирип чыгып атпайбы? Бул шаардыктар үчүн чоң коркунуч да. Ошол жактан тебелеген бойдон түп-түз шаарга кетет. Ал шаардыктарга кимге жугузулат, кимге жугузбайт деген суроо чоң болуп атпайбы? Булар эме да айтып атат да, дагы могу иттерди утилизациялаганда жылына 3 миллион сом коротот экен муниципалдык бюджеттен. А чындыгында келгенде бул сан дал келбейт да. Ооба да. Анткени булар айтып атат, тонналап жүзүп жок кылабыз деп атат. Чындыгында бул эмелер суммалар список этет. Ооба да. Тетки жактагы яма бекердеги иттер өрттөлүшү керек негизи мыйзам боюнча. Күлү төгүлүш керек. Бирок ага солярка кетет деп булар жөн эле кылып койду. Мына достор, бул жак жанагы мусордан тиги полигондон чыккан таштандылар, желим бөтөлкөлөр ушундай чогулуп, анан кийин фирмаларга сатылат экен. Ушул жагдайда бир нерсени айтып коеюн. Мына өзүңүздөргө көрсөттүм мына. Ушулар эгерде бүгүнкү күндө эмне үчүн завод курулбай атат деген суроо болот да. Биз шектенип атабыз да, анткени завод курулса, мындай кылып ичинен эч ким терип чыгып, фирмаларга сата албай калат. Муну ташып аткан атайын фирма бар бүгүнкү күндө мэрияда. Ошол фирма ушуларды, тиги жумушчуларды иштетип, желим бөтөлкөлөрдү чыгарып сатат. Ал үчүн мэрияга булар акча төлөйт. Эгерде завод курулуп калса, бул жактан киргенде эле машина, мусорный машина монтип келет. Келгенде эле жана заводко келет. Заводдон ошол жерден автоматтык түрдө обработка болуп, жанагындай керектелүүчү каражаттарды алып калат дагы, калганын полигонго алып барып төгүшөт да. Ошол нерсе отчеттуулук, эсеп-кысап болуп калат деген жагдайда болушу толук мүмкүн.
Yo sen 30 мен mesela ушул көрөбүз. 30 миң бергиле Арпаке. Ултракет тургуз алып түшүнмөйсүз. Ал эмне май куясың деп мен таң калып атам да. 5-6 жолу батlet. Баштайсың май кайбы. Ананчы Адил мырза азыр директор жок экен да. Директорго жол калбай калдык, дагы кенен сүйлөшө албай калдык. Бул жакта директордун фирмасы бар турбайбы? Мусор ташыган. Аны менден сурайсыз. Жок, негизи эми зам болсоңуз билесизби? Билбейм аны. Жокпу? Билбейм мен аны. Мага ким Сиз зам болсоңуз канча фирма каяктан келет, эмне кылат билбейсизби? Аны силер жетекчиликтен сураңыз да. Жок, сиз эми билесиз да канча фирма бар бүгүн ташып аткан мусорду. Зам болгондон кийин билишиңиз керек, анткени. Аны бухгалтерия билет. Отчет маяктан диспетчерскийден Азыр- бухгалтерияга кетет. Азыр ушул жакта Бишкек санитардык полигонунун директору бүгүнкү күндө атайын анын да фирмасы бар экен, мусор ташыйт экен ал дагы. Анан бул жакта кызыкчылыктардын кагылышы деген мыйзам бар да негизи. Ошондой нерсеге каршы келип калбайбы деген ойдо жаралат да. Урматтуу президенттин өзүн чакырат элек ушул жерге. Анан жана анан ушул жерде мына ушул жерде бир эме жагдайды айтып койсоңуздар. Бая келгенибизде айттыңыздар да Акылбек Жапаров келди депчи. Анан кандай келди эле десем, ал вертолет менен келип үстүн айланып анан кетип калган деп атат. Ошол чынбы? Чын о. Элдин баары көргөн. Өзү жооп берет да. Элдин баары көргөн. Кандай вертолет менен келген Акылбек Жапаров? Вертолеттун көргөн жок. Алышта болуп калды да. Аха. А бирок вертолет менен келип кеткен ал чын. Байын Мага ачык эле айтпа. Айымды вертолет менен Жема вакытта бирөөрдөн бир сом алсам, 20 литр саярка алып. бир күн мурун уткам. Жапаров келет десе, президент келет экен деп ойлогом. Ошолда балдар. Акылбек Жапаров келген турбайбы? Биз өзү күткөнбүз. Премьер министрди күткөнбүз аябай эле. Сиздин жака келет дегендечи. Күтүп ушул жактан баягы чыныгы немелер, көйгөйлөрдү айтып калалы премьер министрге деген. Мактанчы. Тилекке каршы жол калбай калды. Вертолет менен келип кетип турду. Урматтуу достор, Кудай буйруса биз жакында иликтөөнү ушул боюнча жарыялайбыз. Азыр бүт материалдарды топтоо иштери процесси болуп атат. Съемкалар болуп атат. Ошол жагдайда Кудай буйруса күтүп туруңуздар. Бишкек санитардык полигонунун чыныгы акыбалын, ал жактагы кайсы жерде мыйзам бузууларын биз сиздерге ачык көрсөтүп беребиз. Видеону бөлүшүңүздөр. Ой пикириңиздерди жазыңыздар. Жана сунушуңуздарды айтсаңыздар болот. Салам алейкум достор.